Баарыңыздарга салам. Мен Кудайбердиева Айгүл. Менин да уулум жана кызым номер 3 эксперименталдык гимназияда билим алып, агайдын ата-энелер сиздер үчүн китебинин негизинде өтүлгөн энелер мектебине катышып, бала тарбиясында билим алыш мага да насип кылган. Сиздер экранда көрүп турган бул 500-600 энелер катышкан энелер мектеби бир эле Баткенде эмес, Ошто, Жалал Абадта, Таласта, Нарында, дээрлик Кыргызстандын 7 дубанында өтүлүп, энелер кызуу катышып, энелик тарбия, бала тарбиясы жөнүндө өз билимдерин арттырып келүүдө. Жана бул энелер мектеби бүгүнкү күнгө чейин да уланып келе жатат. Энелер мектебинде окуп жүрүп мен эмнелерди үйрөндүм? Кээ бирлерине токтолсом, балдарды жаш өзгөчөлүгүнө карап тарбиялоо. Мен 5 балалуу апамын. Ар бир баламдын мүнөзүндө өзүгө жараша өзгөчөлүгү бар. Ошон үчүн ар бирине өзүнчө мамиле кылуу бул чоң иш экен. Экинчиси, тапшырма даярдоодо балдарга шарт түзүү. Бул теманы түшүнгөндөн кийин мен балдарыма үйдө комната, парта, столдорду түзүп бере баштадым. Үй бүлөлүк китепкана түзүүнүн мааниси бул нерсе балдарды билимге өтө кызыктырып, шыктандырат экен. Балдар менен чогуу китеп окуу. Бул балдарды адам катары тарбиялоодо дагы өтө чоң метод экен. Баланы эмгек процессинде тарбиялоону үйрөндүм. Көрсө баланы отургузуп алып эле акыл ата бербестен, аларды үй жумуштарынын аралыгында өзүбүздүн акыл насааттарыбыз менен тарбиялап турушубуз керек экен. Жана эң акыркылары мен бул сабактан кийин энелик бул жөн эле милдет эмес, улуу кесип экендигин түшүндүм. Жана биздин бактылуу карлыгыбыз өзүбүздүн да колубузда экендигин түшүнүп жеттим. Ошентип балдарым гимназияны ийгиликтүү бүтүп, Бишкекте жогорку окуу жайда бюджеттик орундарда окуп жатат. Бул үчүн агайга жана китепке чоң ыраазычылыгымды билдиремин.